Талабек Омукеевич, бул мыйзам долбоорун биз комитетте колдоп бергенбиз, өзүңүз билесиз. Ошо энергетик тармак боюнча бир эки суроом бар да сизге. Мына бүгүнкү күндө ошол бала саруу кесип боюнча мамлекеттен 2 миллиард сом бөлүнүп, бүгүнкү күндө иш чара жүрүп атат да, курулуштар, туурабы? Анан ошондой эле кичи кесиптерди да келечекте ушу мамлекеттин эсебинен канча кичи кесип курайын деген планда бар да сиздерде? Мамлекеттин эсебинен азыр бүгүнкү күндө бир 30га жакын долбоорду техник экономический обоснованиясын даярдап атабыз. Ошол бүгүн бюджет Минфин бизге ошол 30га жакын долбоордун ТОсуна акча бөлүп берген атат чакан кеске. Ошолорду бүтсөк, Кудай буйруса, четинен баштай беребиз. Могу бала сарууну бүтүрүп алсак, бүгүнкү күндө эң бирден бир милдети азыр биздин чакан кесиптин милдети ошол бала сарууну быйыл ишке киргизиш керек да. Быйыл кирет да. Ал дагы кирет буюрса, ал эми ал дагы өзүңөр билесиңер, бул бюджеттин эсебинен. Ошон үчүн быйыл ошол акчаны освоение кылышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө иштеп жаткан кесиптердин, анан курула турган кесиптердин ушул республика боюнча алып караганда канча процент түзөт да ушу кубаттуулугу боюнчачы? Быйылкы жылы бир 62 мегаваттка чейин киргизебиз деген ойдобуз, ушу именно кичи кесиптер боюнча. Анан ушул кичи кесиптерди курам деген жеке ишкерлер бүгүнкү күндө аябай кыйналып атат да, ушу документация боюнча, кагаз иштери боюнча кыйынчылыктар тудуруп атпыр да, кайрылып атат да бизге. Ал боюнча дагы ушул сиз өзүңүз жеке көзөмөлгө алсаңыз ушул тармактычы. Андан кийин кичи кесиптерди кургандан кийин аны сатуу дагы маселе болот да. Билесизби, кургандан кийин баягы электр энергияны сатып алууда дагы мындай кыйынчылыктар болот. Ошону дагы көзөмөлгө алышыңыз керек да өзүңүз. Жарайт.